Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде ачык айкын программасы. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып барам. Бүгүнкү чыгарылышта биз кооптонууну жараткан азык-түлүк коопсуздугу деген теманын тегерегинде кеңири талкуу кылабыз. Бизде конокто Айыл чарба министрлигинин алдындагы азык-түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Данияр Жанузаков, ошондой эле фермер Манас Саматов, ошондой эле экономика жана финансы министрлигинин алдындагы монополияга каршы күрөшүү агенттигинин өкүлү Ынтымак Осмонов. Урматтуу коноктор, убактыңыздарды бөлүп эфирге келип бергениңиздер үчүн алдын ала ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик каалап өтөм. Негизи бүгүнкү чакырган сиздерге талкуудагы темабыз күндүн актуалдуу маселеси болуп турат. Кече күнү президент Садыр Жапаров да ошол айыл чарба тармагын, ошондой эле дыйкандарды колдоо максатында аларды жер салыгынан бошотту. Бул дагы ушул азык-түлүк коопсуздугуна байланыштуу болду. Бүгүнкү талкуу жараткан тема негизи ошол кыштан кантип чыгабыз, алдыда азык-түлүк коопсуздугу кандай болот, калктын тамак аш коопсуздугу канчалык деңгээлде. Биринчи суроо сизге, Данияр мырза, бүгүнкү күндө ошол азык-түлүк коопсуздугунун критикалык абалы кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү күндө азык-түлүк коопсуздук боюнча айта кетсек, негизги физиологиялык нормалар боюнча 9 түр камтыган. 2010 жылы бул биринчиси дан азыктары, мунун ичинде нан, макарон, ушул азыктардын баарынан картошка, жашылча жана бакча өсүмдүктөрү, мөмө жемиштер, кант, өсүмдүк майы, эт азыктары, сүт, анан жумуртка. Ар бирине токтоло кетсек, бул тараптан 3кө бөлсөк болот, 9 түр азыктардын. Бул биринчи импорттоо муктаждык, экинчиси 50% импорттоо муктаждык, үчүнчүсү бул 100% өзү камсыздоо. Биринчиси бул импортко муктаждык, бул нан азыктары, кант жана өсүмдүк майы. Экинчи бөлүгү бул эт, мөмө жемиш жана жумуртка. Бул 50%-дан жогору импортко муктаждык көрсөтөт. Үчүнчү бөлүк бул өзү 100% камсыздаган, бул сүт жана сүт азыктары, жашылча жана бакча өсүмдүктөр, анан картошка. Токтоло кетсек, нан азыктары боюнча бүгүнкү күндө 50% өзү камсыздоосу турат. Андан сырткары ун иштетүүчү ишканалар менен келишим түзүлүп, кошумча нарк салымы боюнча импортко алынып, ошонун негизинде ар бир ун иштетүүчү ишканалар өзүнүн кампасында 2000 тоннадан резерв алуусу муктаж. Түшүнүктүү. Бул жерде мен бир суроого так жооп алып алайын. Бизде азык-түлүк резерви 3 айга гана жетет деген маалымат чыкты. Ошону так жооп берип кетсеңиз кандай? Ооба, бул боюнча түшүндүрө кетсем, 90 күндүк запас деген бул атайын токтом менен бекитилген. Ар бир азык-түлүк продукциясы эң минималдуу 90 күндүк камсыз кылыш керек. Бүгүнкү күндө 90 күндүк камсыз менен турат. 90 күндүк камсыз деген кандай эсептелет? Бүгүн мисалы нан азыктары кемисе, эртеңки күнү уже импорт менен, же болбосо өздүк өндүрүш менен кийинки күндүк уже толукталып кете берет. Бул минимальный 90 күндүк запас деп ошон үчүн айтылат да. Өзү минимально 90 күн менен запас. Демек 90 күндөн кийин андан ары дагы улана берет. Ал ошол 90 күндүк кете берет уланыпчы. Бүгүнкү күн минусталса, кийинки күн кошулуп, ушинтип өзүнүн нормалары бар. Өзүнүн ушундай запасты алуу боюнча. Бул жерде Манас мырза, сиз президент Садыр Жапаров дыйкандарды жер салыгынан бошотобуз деген жарлыкка кол койгондугун жарыялагандан кийин эле бул туура эмес деген пикириңизди жазып чыктыңыз. Кайтып эле келатасыз. Эмне үчүн так кесе мындай билдирүүнү айтып атасыз? Эмнеге негиздеп? Бул жерде мына бүгүн кутман кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кечээки президентибиздин чыгарган жарлыгы бул Кыргыз элинин 3/2 бөлүгүнүн тагдырын чече турган чечкиндүү кадам болду деп эсептеймин. Көп жылдардан бери жаткан муз ордунан жылды көрүнөт. Бирок бул жерде элдин тагдыры жөнүндө сөз болуп атканда, президенттин жарлыгына карата өтө
орчундуу мамиле жасаш керек болчу. Бүгүн мына мисалы үчүн мен ойлоп атам, жанакы 120 кишинин бир өкүлдөрү, илгерки агрардык комитетке башкарып келген депутаттардан келсе болот эле. Министр мырза өзү келсе болот эле. Бизге реферат жазып келген министрликтин өкүлүнүн баягы жаттама баяндамасы элге керек эмес. Ачык кыргызча сүйлөшөлү. Бул жерде айтып атам, указ, жарлык өтө убактылуу чыкты. Биринчи жолу фермерлерге карата, дыйкандарга карата өлкөнүн жетекчиси чечкиндүү кадамдарга бара турганын ишарат берди. Буну мен аябай жогору баалаймын. Бирок ошол жарлыкты даярдаганда эки орчундуу ката кетирилген бул жердечи. Биринчиси жанакы салык, жер салыгы. Бүгүнкү күнгө чейин жерге болгон салык өтө аз, жокко эсе. Бул жерде президентибиздин жарлыгы боюнча ошол салыкты жоюу жөнүндө сөз болуп атат. Bunun кандай терс жактары бар? Биринчиден, биз жакшыбы, жаманбы мамлекетпиз. Мамлекеттүүлүктүн өзүнүн принциптери бар. Мамлекет менен элдин ортосундагы мамиле, мамлекет менен бизнестин ортосундагы мамиле бул салык аркылуу иш жүзүнө ашырылат. Экинчи жагдайын алып көрө турган болсок, бүгүнкү күндө 400 канча бир айыл өкмөтү боло турган болсо, ошолордун бюджети кандай болот? Айылдагы жетим, жесир, майып, мугалим, врачтын тагдыры эмне болот мисалы үчүн? Айылды өнүктүрүүнүн программасы кандай болот эгер салык болбосочу? Анан кийин бүтүн дүйнөдө бир эреже бар, алтын эреже бар. Киреше болгон жерде сөзсүз салык алыныш керек. Бирок убактылуу эле деп атпайбы, 2 жыл. Айыл чарбасынын өндүрүшүнү бул дагы жанакы үзгүлтүксүз иштей турган процесс да. Бир аксап калса, буну кайра калыбына келтириш мүмкүн эмес. Ошон үчүн бул 1 жылдык, 2 жылдык деп алаксытма, бул туура эмес. Эми анатомиясын кичине ачып көрөлү. Салык жөнүндөчү. Бүгүн фермерлер, айыл тургундары дейбиз, башка дейбиз. Карап көрсөңүз, жер ээлеген, жер ээлери бар, жерди иштеткендер бар. Анан кийин жөнөкөй эле жанакы үй чарбасын кармаган кишилер бар. Кандайдыр бир 3 категорияга бөлсө болот. 20 соток үлүшү бар кишилер бар, 50 соток, 1 гектар дейлик мисалы үчүн. Бүгүнкү күндө орточо салык 350 сом деп атышат. 200 сомдон жердин бонитетине караса 450 сомго чейин. Бул өтө аз, оор жүк эмес бул. Бирок айылдагы социалдык жүктү кимдин мойнуна илиш керек? Бүгүнкү күндө кыргыз элини багып аткан бул жаратма бизнес. Айыл тарапта агробизнес, башка чөйрөдө баягы жаратма бизнес. Эми бир бизнестин колунан жүктү алып экинчи бизнестин мойнуна илип болгон дагы туура эмес. Ушу көз караш менен караганда мен буну туура эмес деп айттым. Экинчи жагы. Жарлыкта жанакы айыл чарбасында ишмердүүлүк менен алектенгендерге 8 миллиондон ашпаса салык төлөбөйт деген жери бар экен. Бул илгертеден кетирилген ката. Эгерде чындап өлкөнүн жетекчилиги айыл өндүрүшүнө жардам берем деген болсо, эгерде айыл өндүрүшүнө биз инвестициялар тартыш керек болсо, ошол чекти жоюп ташташыбыз керек мисалы. Мага десе миллиард обороттун болсун, 1 жылдык жүгүртүмү дейлик. Иш жүзүнө келгенде айыл чарбасынын рентабелдүүлүгү өтө төмөн. Оборотун канчалык чоң болсо дагы кирешенин үлүшү өтө аз болот. Ошондуктан аяктан ал линиядан иш жүзүндө эч кандай салык түшпөйт. Ошондуктан кайра эле жүктү биринчи пунктка оодарып туруп, жерге болгон салыктын көлөмүн кескин түрдө көбөйтүрүш керек болчу. Агай, бул пикириңизди кайра кулантабыз программанын жүрүшүндө. Бул жерде азык-түлүк коопсуздугу дегенде аны жөнгө салууда ошол баалар дагы аябай маанилүү. Бул жерде монополияга каршы күрөш агенттигинин өкүлү Ынтымак мырза. Сиздер акыркы 3-4 айда кайсы азык-түлүктөргө жанагы көзөмөл киргиздиңиздер? Баалар канчалык деңгээлде арзандады? Сиздердин көзөмөл канчалык таасирин тийгизди? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мисалы, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2009 жылдын 22 апрелинде 242 токтому кабыл алынган. Ал жакта ошо социалдык жактан
маанилүү товарлардын тизмеги бекитилген. Мисалы ал жакка кайсы товарлар кирет? Ошол эле un азыктары, кум шекер, күн карама майы, күйүүчү майлоочу майлар, көмүр отундары жана башкалар кирет. Мисалы ошол социалдык жакта маанилүү товарлардын ошо айрым түрлөрүнө убактылуу мамлекет жөнгө салуу киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин тарабынан токтом кабыл алынган учурда гана мамлекеттик монополия каршы орган тарабынан ошол жөнгө салуу иши башталат. Мисалы ал жакта 242-токтомдо жазылган. Мисалы ошол Кыргыз Республикасы президентинин ушул ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, ошол жергиликтүү мамлекеттик органдар, ошол Бишкек шаарынын мэриясы, Ош шаарынын мэриялары ошол базардагы социалдык жакта маанилүү товарларга мониторинг жүргүзүп туруш керек. Эгерде бир айдын ичинде ошол товарларга 20 же андан көп пайызга көтөрүлгөн учурда алар Кыргыз Республикасынын экономика министрлигине сунуш киргизиши керек. Экономика министрлиги ошол ыйгарым укуктуу органдар берген маалыматка анализ жүргүзүп, анан Кыргыз Республика өкмөтүнө сунуш киргизет, жөнгө салуу боюнча. Сиз белгилеп кеткендей, быйылкы жылда ошол 2 азык-түлүккө жөнгө салуу киргизилген. Бул кум шекерге жана өсүмдүк майына. Бул 2021 жылдын 5-майында токтом кабыл алынган Кыргыз Республика өкмөтү тарабынан. Ошол 90 күнгө жөнгө салуу киргизүү боюнча. Жөнгө салуу киргизилгенден кийин ошол биз тараптан бир топ иш-чаралар жүргүзсөк болот. Биз тараптан ошол максималдуу чекени үстөгү белгиленди. Бул мисалы өлкөбүздүн түштүк тарабында 13%-га чейин, ал эми түндүк тарабында 10%-га чейин киргизилди. Анан ошол эле убакта ошол жай айында ошол Кыргыз Республикасы министрлик кабинет тарабынан дагы ошол сахарга, күн карама майына болгон ошол НДС салыгын нөлгө түшүргөн дагы өзүнүн эффектисин берди десек болот. Ошол учурларда баа туруктуу болду. Бир тактоочу суроо, биздин базардан өсүмдүк майы канча сомдон сатылыш керек? Эми мен сизге азыр айтып кетейин. Мисалы биз тараптан монча сомдон сатылыш керек деп андай баа коюлбайт. Жок, бул бир гана көзөмөл бир чек бар да, ошондон андан өтпөш керек да. Жок, ал чек мисалы ошол быйыл көзөмөл киргизилгенде ал 90 күнгө гана киргизилет. Бул токтом чеги канча? Токтом негизинде. Эми ал убакта биз максимум чекине баасын койбой, биз үстөккө койдук да. Мисалы 10% үстөк. Ошонун ичинде бардыгы бар. Мисалы транспорттун расход, логистикалары, ошол эле кетирген чыгымдары, ошол эле өзүнүн рентабельности баарын киргизгенде 10% деп койгонбуз. Бул 3 айга кирген, ал 25-майдан 25-августка чейин гана кирген. Андан кийин өзүнүн күчүн жоготкон. Ынтымак мырза, бул жерде бир мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берели. Ал бизди көрүп ошол май сатып алып жеп отурган адамга бул түшүнүксүз тил болуп калды да. 1 литр май сатып алыш үчүн канча сомдон өтпөш керек деген. Ал мен сизге дагы бир жолу түшүндүрүп кетейин. Монча сомдон өтпөш керек деп биз тараптан чек коюлбайт багача. Бул рыночный экономика. Бул базар баасында, бул суроо талаптын негизинде бул рынок өзү аныктайт баасын. Түшүнүктүү. Бул жерде Данияр, мына силер ошол un боюнча айталы. Ундун биздин резервдеги канча резервде un бар? Канча убакка жетет? Un менен майды эсептеп көрөт. Башына белгилей кеткендей, бул кошумча нарк алуулардын негизинде ошол токтом ишке кире электе бүгүнкү өмөдө июль айында алалы. Июнь-июль айында Кыргызстанда 8 гана un иштетүүчү ишкана иштеп жаткан болсо, нарк салыгын алгандан кийин Кыргызстанда 26 un иштетүү ишканалардын 24 ишканасы ишке кирди. Биринчи. Ар бир un иштетүүчү ишкана 2000 тоннадан өзүнүн резервин обязательно милдеттүү түрдө болуш керек. Андан тышкары өзгөчө кырдаалар министрлигинин алдында фонд материалдык резервинде ал жакта дагы 3000 тоннадан өдө ундар бар. Эми ал мен так маалыматын айта албайм, анткени себеби акыркы маалыматты ошо сакташ алыш керек эле да.
90 күн дедик. Бул 90 күндүк запас эле калды. Андан ары жок деген бул сөздү мен четке кагат элем. Анткени себеби күндө ушул ун иштетүү ишканалардан буудайлар иштелип, күнүмдүк ун чыгып атат. Бүгүнкү күндө ушу Россия өлкөлөрүнөн, Казакстан өлкөлөрүнөн 101 000 тонна буудай алып киринди. Ушул ун иштетүүчү только ишканаларга. Алар бири иштетип 24 ишкана иштейт. Un иштетүүчү. Анын ошо айтайын баса белгилеген 48 000 тонна уну бүгүнкү күндө ар бир un иштетүү ишканаларда турат. Түшүнүктүү. Бул жерде Манат мырза, сиз ошол жер салыгын тескерисинче көтөрүш керек деп атпайсызбы? Муну эмнеге негиздеп айтып атасыз? Анткени элдин баары мындай бардаш дыйкан эмес, элдин баарын деле колунда бар эмес. Кээ бир кишилер айтып атат, бул пафостук эле сөздөр деген сөздөр да айтылып атат. Сиз эмнеге негиздеп айтып атасыз? Эгер көтөрсө кантип төлөйт жөнөкөй дыйкан? Тилекке каршы бизде агрардык тармактагы журналистика. Айттым го. Бул жердеги мен мисалы үчүн мына жаш балдар биздин эртеңки күндөрүбүз, мен буларды сыйлаймын. Бирок президент ушундай указ чыгарып атса, биздин мамлекеттик машинанын өкүлдөрү көрүнүктүү кайдыгерлик менен мамиле жасап атат. Келгиле кайта биринчи суроога кайталы. Азык түлүк коопсуздугу деп эмнени түшүнөбүз биз? Аныктамасы барбы? Менин пикирим боюнча, азык түлүк коопсуздугу жалпы улуттук милдет. Бул жалаң эле президенттин, министрдин же болбосо фермердин жүгү эмес бул. Бул жерде жоопкерчиликти ошо өндүрүш тарапта көтөрүш керек, ошо керектөөчү кардарлар тарапта көтөрүш керек. Мисалы үчүн шаарда жылуу жумшак жерде отуруп алып арзан эт жейт элем деген дооматчыл кишилердин саны өтө арбын экен. Мисалы үчүн ысырапкерчилик айса өтө кенен түшүнүк булчу. Азык түлүк коопсуздугун чечүүнүн бир эле жолу бар. Айыл чарба өндүрүшүнүн биринчи тепкичин аябай өнүктүрүш керек. Жаңы технологиялык тепкичке көтөрүш керек. Эл аралык мекендикте, базарда, конкуренцияга, атаандаштыкта туруштук бере тургандай сапаттагы продукцияны өндүрүшүбүз керек. Ошол жол менен гана биз өзүбүздүн турмушубузду оң жакка буруп кетишибиз мүмкүн. Кайра дагы суроо берип атасыз ошо салык жөнүндө. Мисалы үчүн дейлик 1 гектар жериңиз бар. 400 сом төлөйсүз 1 жылда. Биздин жерибиздин потенциалы ушундай. Эгерде туура натыйжалуу пайдалансаңыз, мисалы үчүн 1 гектар жерден 200 000 дагы сом выручка алышыңыз мүмкүн, 1 миллион дагы выручка алышыңыз мүмкүн. 400 сом деген сөз бул болбогон жок нерсе бул. Эми карап көрүңүз. Элде ушундай катмар бар. Бир учурда кандайдыр бир жолдор менен жерди ээлеп калган кишилер бар. Итбекер. Ошол кишилер өкмөткө баягы 400 сомду төлөп коёт. Мисалы 100 гектар жери болсо, канча болот 400 сомго көбөйтүрсөңүз? 10 гектар? 100 гектарды мисалы үчүн. 100 гектарды. Баягы тыйын тыпырды төлөп коёт. Ал киши өзү ал талаага барбайт. Айрым кишилер ошо жердин контурун да билбейт. Арендага берип коёт. Арендада иштегендер биз, фермерлер, кара жумушчулар. Биз мына бүгүнкү күндө аренданын баасы 5 000, 10 000, 50 000 сомго чейин жетип атат. Президенттин чыгарган жарлыгында бизге талаада иштеген кишилерге эч кандай пайдасы жок болуп атат. Баягы ири жерди ээлеп алган кишилердин пайдасына ооп кетип атат. Түшүнүңүзбү? Биринчи жактан. Экинчи жактан айыл өкмөттөрдүн бюджети кургап калып атат. Бул туура эмес. Ошондуктан мен айтып атам. Логикага таянып. Анан эми мына шайлоо өттү. Миңдей киши асмандан жылдыз алып берем деп тажатты. Мына жаңы Токсонбай эмне үчүн алар келип туруп бул ушундай президент өтө орчундуу демилге көтөрүп атканды келип туруп өз пикирлерин айтпайт. Мына 2 күндөн бери аябай катуу талкуу болуп атат өлкөдө. Эч ким эч нерсе көрбөгөндөй отурушат мисалы үчүн. Биздин кыргыздын жакшы салтыбыз бар. Кеңешип кескен бармак оорубайт дегендейчи мисалы үчүн. Ушундай күндөрдө улуттук консолидация болуш керек эле. Ушундай күндөрдө биз жалпы улут катары бир кишиде болуп туруп, бир пикирге келип,
ири сүйлөп, тууру сүйлөп, ири отуруп, түз кеңешип, кандайдыр бир жыйынтыкка келишибиз керек эле. Бирок талкууга катышкан киши жок. Баягы 120 неме да жок, жаңы Токсонбайлар да жок. Сиз чакырсаңыз, мына министр мырза келбептир. Эмне кылып отурат? Антимонополия комитети. Мен сыйлайм ынтымакты. Булар биздин эртеңки күнүбүз. Бирок бул комитетти түп тамырынан түп жоюп салса деле болот. 30 жыл ичинде көзгө көрүнө турган эч кандай нерсе жасашкан жок. Мамлекеттик семирип кеткен мамлекеттик машинанын саны кыскартыш керек. Бул мамлекеттик машина элдин мойнуна отурган бир жүк бул, оор жүк. Ушундай күндөрү ушундай чындыкты бетке айтып ортого чыгаралы. Ынтымак мырза, жооп берип кетсеңиз, бир эле Манас мырза эмес, сиздердин атыңыздарга башкалардан дагы сын айтып келет, антимонополиялык агенттик эмне жумуш жасайт деп. Ошону так түшүндүрмө берип кетсеңиз, анан сиздер иштеген жумуштун жыйынтыгы канчалык көрүнүп атат өзү? Рахмат сурооңуздарга. Мисалы айта кетсем, биз монополия каршы орган тарабынан бул 4 багыт боюнча иш алып барабыз. Бул биринчиси атаандаштык мыйзамынын алкагында, экинчиси бул табигый монополиялар, үчүнчүсү бул жарнама жаатында иш алып барабыз. Төртүнчүсү бул керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо. Андан сырткары бул акы төлөп кызмат көрсөтүлөр. Мен сиздерге бир мисал кылып айтып кетейин. Мисалы ПЦР тест боюнча быйылкы жылы, мисалы ПЦР тесттин баасы 1,5 миң, 2 миңден болуп жатты, мисалы да. Ошол учурда мисалы жанагы мамлекеттик санэпидстанциялар тарабынан көрсөтүлгөн ошо ПЦР тесттин баасы 708 сомго түштү. Биз тараптан түшүрүлдү да. Бул жерде мисалы керектөөчүлөргө жылына бир канча десем 130 миллионго чейин үнөмдү алып келет. Ал биринчи мисал. Экинчиден мисалы сиздер айтып атасыздар, быйылкы бир 11 айдын жыйынтыгы менен биз монополия каршы орган тарабынан бюджетке 150 миллион сом чегерилди. Андан сырткары дагы ошол жана биз керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча бизге дагы ошол ар бир аймактар бөлүмүбүз бар. Бул жакта борбордук аппаратка ошол керектөөчүлөрдөн келип арыздар түшүп турат. Ошол арыздарды караганда ошо керектөөчүлөрдүн кандай керектөөчүлөр тарапка мындай перерасчет болду да потребительдерге. Ал бир 13 миллиондон кем эмес акча болду. Андан сырткары жарнама жаатында быйыл мисалы биз тараптан 900 миң сомго жакын айыппулдар салынды. Бир тактоп кетейин, сиздердин колуңуздардагы укуктук мүмкүнчүлүктөр эмнени жасай аласыңар, эмнени жасай албайсыңар? Анткени бизде Кыргызстанда агенттиктер биринин артынан бири ачылат, бирок биринин артынан биринин укуругун тартып турат. Бул жака барсак муну жасай албайбыз, бул жака келсек аны жасай албайбыз. Бул анын милдети, бул мунун милдети деген ушундай система түзүлүп калган. Силер кантип иштейсиңер негизи? Эң туура белгиледиңиз. Мисалы биз тараптан монополия каршы орган тарабынан ошол социалдык жактан майни товарларга мыйзам боюнча түздөн түз биз жөнгө сала албайбыз. Буну да белгилеп кетишибиз керек. Мен жана айтып кетпедим 90 күндүк жөнгө салуу деп. Бул бир гана министрлик кабинетинин токтому менен гана ишке ашат. Мисалы азыркы учурда мен мисал кылып кетейин. Көмүргө 90 күндүк жөнгө салуу киргизди. Бул да 90 күнгө кирди. Мисалы ошо 90 күндүн ичинде мына биз тараптан токтом кол алгандан кийин ошол борбордук аппарат тарабынан аймактык бөлүмдөргө тапшырма берилип, ар бир аймакта баалар коюлду, мисалы көмүргө. Мисалы ошонун алкагында мисалы биз тиешелүү иштерди жүргүзүп жатабыз. Азыркы учурда биз айтып кетишибиз керек, биз азыр проверка кыла албайбыз. Азыркы учурда мораторий бар. Мораторий ушу 2021 жылдын 31 декабрына чейин күчүндө. Андан сырткары дагы мисалы мен сиздерге бир эме айтып кетсем, мисалы азыркы учурда эле мисалы биз тараптан кандай иш тарап жүргүзөт деп атаандаштык мыйзамынын мисалы чегинде биз тараптан мисалы кандай бул азыр превентивдик иш чаралар деп койсок болот да. Бул мониторинг, талдоолорду жүргүзүү, бул мисалы эскертүүлөрдү предписание берүү, эскертүүлөрдү аткарбаган учурда мисалы айыппулдар салуу, ошондой гана механизмдерди иш алып барып атабыз азыркы учурда. Түздөн түз текшерүү жок. Бул жерде мен жана суроону бергениmin себеби монополияга каршы агенттик дегенде элдер булар бааны кармап турат деген эле түшүнүк
ошол да ошол эле түшүнүктөн ошондой кабыл алышат. А сиздердин негизги ошол функцияңыздар демек Биз түздөн түз жөнгө сала албайбыз. Социалдык жактан майни товарлар. Бул базардагы азык түлүккө болгон баа, көмүргө же башка нерселерге болгон баалар мамлекеттик машиненин буйругу менен калыптанбайт. Биз эркин базар экономикасынын кучагында жашаганыбызга көп жыл болду. Биз эл катары, улут катары, ар бирибиз биз ушу жаңы эрежелерди кабыл алышыбыз керек. Бул жердеки бул ынтымак айтып аткан механизмдер менен көмүргө болсун, кум шекерге болсун бааны жөндөп болбойт. Ошо кум шекер жөнүндө айтып келейин. Баягы 9 продукциянын ичинде. Биз 2016 жылдан баштап 16, 17, 18 болду окшойт. Дүкөндөрдөгү чекене, дүкөндөрдөгү баа 40 сом, 42 сом болуп турду. Ошол антимонополдук комитет иштебегендиктен өлкөдө коррупциялык жол менен өлкөгө канча бир миң тонна кум шекер кирди. Кызыл чачылар банкрот болду. 4,5 миң гектар, 12 миң гектар, 18 миң гектарга чыгардык биз муну. Фермерлер буга мамлекеттик машинанын эч кандай тиешеси жок. Бирок 18 жылы баягындай болду. Биз кум шекерди заводдон 43 сомдон алып туруп 27 сомдон саттык дагы банкрот болдук. 16 миң гектар айдалган болсо кызылча 8400 гектарга түштү. Баа 40 сом, 42 сом болуп турган нерсе 57 сом, ана 65 сомго чыгып алды. Бунун тамыры, калыптануунун тамыры бул өндүрүштүн көлөмүндө. Биз кум шекери боюнча канча 110 миң тонна, 120 миң тоннаны биз өзүбүз өндүрүшкө кудуретибиз жетет. Акыркы 5 жылдын ичинде, мисалы үчүн алгачкы жылдары бир 12 бир катардуу комбайн болсо, азыр 100гө жакын комбайн бар. Кызылчаны казып жыйнай турган. Бул элдин өзүнүн демилгеси менен, фермерлердин демилгеси менен, аракети менен ишке ашкан маселе болчу. Тилекке каршы, ошо мамлекет менен фермерлердин ортосундагы мамиленин так формуласы жок болгондуктан, мамлекеттик машина өзүнчө жашап келе жатат, фермерлер өзүнчө жашап келе жатат. Мен эмне үчүн өтө катуу маани берип жатамын кече күнгү жарлыкка? Биринчи жолу өлкөнүн президенти фермерлердин ишмердүүлүгүн жандандырууга багытталган жарлыкты кол койду. Бирок биз ошо мамлекеттик машинанын ичи министр баш болуп, депутаттар каш болуп дегендей, ушул жарлыктын маани маңызына акылыбыз жетпей жатат, маани бербегендей болот. Ошондуктан айтам го, бул жерде биз улут катары биримдикте жакшы жолго түшүбүз керек. Айыл чарба тармагында өндүрүшүндө кескин кадамдарга барып, реформаларды жасашыбыз керек. Бул жерде Данияр мырза, сиздердин атыңыздарга Айыл чарба министрлиги отчеттор менен гана отуруп калган, башкармалык деген сындар өтө көп айтылат. Бул жерде могу фермерлердин өкүлү Манас агай буга чейин деле айтып келген, азыр алдыңызда туруп дагы сынды бетме бет айтып атат. Эмне үчүн дыйкандар менен тыгыз байланышып иштешпейсиздер, же болбосо ага эмне тоскоол болуп атат? Рахмат сурооңуздарга. Манас байкеге да ошол суроосуна да жооп берип коелу. Айыл чарба министрлиги бүгүнкү күндө ошол азык түлүк багытында азыктарды себүү боюнча, ошол эле кызылчаны, ошол эле un азыктарын себүүлөр боюнча чоң иштер жасалып атат. Бүгүнкү күндө мына Өзбекстан тараптан жаңы сорт un будайдын жаңы сорту 1000 тонна жаңы сорт алып келди. Бул баягы кадамдардын бири да. Экинчиси, айыл чарба техникалары лизинг аркылуу 6% менен берилип атат. Мына 2022 жылдан баштап 4% лизинг менен айыл чарба тракторлерин, комбайндерин лизингке берүү башталат. Экинчиси, андан тышкары айыл чарба министрлигинин бул 9 баса белгилеген, башында белгилеген эткендей 9 түр продукцияга кластерлик өнүгүүсү боюнча бүгүнкү күндө иштер жүрүп жатат. Ар бир
түрүнө кластердик система менен өнүктүрүүгө. Андан тышкары ушул сугат системалары боюнча модернизациялар бүгүнкү күндө башталды иштер. Ушул мына өзүңүздөр баарыбыз эле күбө болдук. Ушу 2020-2021 суу аба ырайынын өзгөрүүсү боюнча, суулардын аз камсыз болушу боюнча бүгүнкү күндө ошол суат системалары боюнча модернизация иштери башталды. Андан сырткары минералдык семирткичтер боюнча дагы ошо чет өлкөлөрдөн жаңы минералдык семирткичтерди алып келүү боюнча дагы чоң иштер жасалып атат. Бул жерде мен берген суроом, талаада иштеп жүргөн дыйкан ошол Айыл чарба министрлигинин жардамын кандай жон териси менен сезди деген суроо. Жон териси менен сезген моменттер бар. Быйыл өлкөдө 650.000-700.000 тонна жүгөрү өстүрүлдү. Ички керектөөнүн көлөмү 250.000 тонна экен. 450.000 тоннаны экспорт кыла турган продукцияны министрлик баш болуп экспортко тыюу салып көгөрүп отурат. Бизге ушул министрликтин болбогону жакшы будан көрө. Данияр мырза жооп берип кетсиңиз. Будан мурда жандыктарды Өзбекстанга экспортко тыюу салды. Бул айыл чарба өндүрүшүнү таптакыр түшүнбөгөн министрлердин тарабынан көтөрүлгөн демилге. Айыл чарба өндүрүшүнүн цикл кандайдыр эмесин бузду буларчы. Мына азыр ошол былтыр жакшынакай кырдаал түзүлдү эле. Бир жактан Россияда, Беларуста жакшы породадагы малдар арзан болуп атты. Экинчи жактан биз арык турук эски малдарды сатыш мүмкүнчүлүгүн алышыбыз керек эле. Биз агын сууга кириш жактан да чыгыштан да эркиндик беришибиз керек болчу. Текейден тескери иш тутту министрлик, жабырдаткан ким, баягы эле иш жасаган фермерлер. Мен бүгүнкү күндө ачык айтайын, министрликтин ишмердүүлүгүнө 0 деген баа берет элем. Жооп бере кетсем, уруксат болсо. Кукуруза боюнча эмне себептен бул убактылуу чектөө кирди эле? Анткени себеби өзүңүздөр байкагандай тоюттардын баалары өстү. Экинчиден тоюттардын аз камсыз боло баштады. Эмне себептен бул? Биринчи аба ырайынын өзгөрүшү боюнча, суу жетпегендиги боюнча, өндүрүлүш аз болуп атканына байланыштуу тоюттардын кескин баалары дагы өсүп кетпегенде кризиске ошол кризис эмес, дефицитке алып келүү боюнча дагы алдын ала иш-чараларды жүргүзүү боюнча деп эсептейм. Экинчиден, бүгүнкү күндө кукурузалардын ошо убактылуу чектөө кириси боюнча определенный баягы количествода экспортко чыгарууга бүгүнкү күндө токтом долбоор даярдап министрликтер менен макулдашууда. Канча айдан бери макулдашуу жүрүп атат? Мына ноябрь айында башталды, ноябрдын ортосунда макулдашуу бир күндө, 2 күндө бүтө калбайт экен, өзүңүздөр билесиздер. Бир күн, 2 күндө бүтпөйт. Бүгүнкү күндө мына макулдашуу барактары алынып бүтүп, кайра фермер эрте жаздан кеч күзгө чейин жер тырмап өстүрдү. Сактай турган жери көпчүлүгүндө жок. Кандай буйрук бересиз? Эмне кылышыбыз керек? Жок, мен сизге кайра суроо берет элем. Ошол тоюттар кымбаттап кетсе, дефицит болсо, ошол кукуруза кармап турган же тоюттарды кармап турган жеке ишкерлер болобу, фермерлер болобу, гарантия бере алабы? Ушул Кыргызстанда дефицит, эртеңки күнү чектөө алынып салган дефицит болбойт. Биз ошо менен камсыз кылабыз. Экспортто алсаңар алгыла, бирок биз ушуга гарантия беребиз. 100%. Экинчи өңүттөн карап көрөлү. Экинчи 100%. Министрлик 1 литр дизмай бердиби фермерге? Жок. Эми министрлик 1 килограмм үрөн бердиби? Жок. Эмне үчүн дыйкандын өндүргөн продукциясына силер ээ чыгасыңар? Бул биринчиден мамлекеттик азык-түлүк коопсуздугунун бир бөлүгү. Мен сизге жооп берейин. Тоют кымбаттаса, малдын баасы кымбаттайт. Малдын баасы кымбаттаса, эттин баасы кымбаттайт. Ошого ким кепилдик алат эртеңки күнү? Ошол эле мал, ошол эле эт өзгө эң керектүү азыктардын бири. Ошол эт кескин түрдө баасы өсүп кетип же дефицит калып келип калган. Ким кепилдик берет? Сиз кепилдик бере аласыз, сиз кепилдик бере албайсыз. Министрликтин бала бакчага лекция окуганга жөнөтүш керек. Мындай
уланышы мүмкін емес. Мен сізге дагы кошумча сурай кетейин. Ошо азык-түлүк продукциялары менен камсыз кылуу ошол эң асаны ошол четтен башталат. Азык-түлүк мисалы ун асмандан эле түшө калбайт да, чынбы? Унду өстүрүш керек, өндүрүш керек. Андан тоют чыгат. Эт, сүт, ошол эле жумуртка, тооктордун тоюту өздөрү билесиздер, кымбат. Эмне себептен рацион кошулат ошо кукурузга? Данияр мырза, кечирип коюңуз, түшүнүктүү. Ынтымак менен сиз айтып атасыз, бааларга мониторинг жүргүзүп атабыз депчи. Акыркы мониторингди эсептеп чыккан болсоңуз керек. Алдыда эмнелер дагы кымбатташы мүмкүн, же болбосо арзандашы мүмкүн, анткени алдыбыз кыш, анын алдыбыз жаз келатат. Биз түшүмгө жеткенче дагы бир топ убакыт бар да. Мен дагы ошол кесиптештерди бир аз толуктап кетейин. Мисалы, бул жакта бир азык коопсуздугуна бул комплекстүү иш жүргүзүш керек да. Мисалы айтканда, өсүмдүк майын бизде бул бир жылдык керектөөбүз бул 100 000 тонна. Ошонун бир 15-20% гана өзүбүздүн өндүрүүчүлөр камсыз кылса, ал эми калган бир 80% бул сырттан алып келет. Бул эле ошол эле основном Россия жана Казакстандан. Бул өсүмдүк майы боюнча. Кум шекери боюнча айтып кетейин. Кум шекери боюнча бул биздин болгон жылдык муктаждыгыбыз бир 100 000-110 000 тонна. Ошонун бир 50-60%-ын өзүбүздүн өндүрүүчүлөр камсыз кылса, ал эми бир 40%-ын бул сырттан алып келебиз. Ошол эле тооктун жумурткасын алалы. Мисалы, биздин жылдык муктаждыгыбыз болгон ошол тоок жумурткасына бул 1 миллиард 200 миллион дана десек болот. Ошонун мисалы тооктун жумурткасын өндүрүп өзүбүздө бир 45%-ын гана жабабыз. Ал эми калган ошол 55%-ын бул дагы импорт, сырттан алып келебиз. Бул основном бул Казакстандан жана башка мамлекеттерден. Мен сизге азыркы учурда бир ошол орточо бааларын айтып койсом болобу? Могу кум шекерге болгон баа. Мисалы, орточо бул базар баасы. Мисалы, Кыргызстанда азыркы күндө орточо баасы 69 сом. Казакстанда 64. Россияда 59 сом. Белоруссияда 73 сом, Арменияда 81 сом, Тажикстанда 111, ал эми Өзбекстанда 73 сом. Бул кум шекерге болгон баа. Ал эми өсүмдүк майы боюнча бизде орточо баасы 152 сом, Казакстанда 175 сом, Россияда 135 сом, Белоруссияда 137 сом, Арменияда 191 сом, Тажикстанда 226, ал эми Өзбекстанда 197 сом. Бул мисалы кум шекердин баасы, күйүүчү майлоочу майдын баасы бул биржалык товар. Биржада чечилет да. Биз мисалы көп товарларга ачыгын айтканда бул импортко көз каранды болуп калабыз. Анан мамлекет тарабынан кескин чектөө дагы болбойт. Биз аябай кескин чектеп койсок, бул жакта ишкерлерибиз алып келбей койсо, анда дагы таңкыстык жаралышы мүмкүн. Бул жакта аябай кылдат мамиле кылыш керек да. Ошол мамлекеттик жөнгө салуу боюнчачы. Бул рыночный экономикада, бул суроо талапка жараша ошо рынок өзү бааны аныктайт. Качан көлөм базарда көп болгондо бул баа туруктуу болот деп айтам. Манаса кыска жооп берип кетсеңиз, Айыл чарба министрлиги айтып атат, азык-түлүк коопсуздугу үчүн биз жаптык деп атат, экспортту жаптык деп атат. А бир жагынан импорт, экспорт болуп, бир жагынан жанагы фермерлер зыян тартса, бир жагынан азык-түлүк коопсуздугу үчүн ушундай жумуштар жасадык дейт да. Ошол эки ара жолдо калбаш үчүн бир конкреттүү бир чечим барбы? Мен мындай деп айтат элем. Мамлекет өзүнүн агрардык саясаты болуш керек. Мисалы үчүн бүгүнкү күнгө азык-түлүктүн 9 расмий бекитилген тизмеси бар. Күндө керектелүү товарлар. Ошол товарларды биз дээрлик ундан башкасын бардыгын ичибизде, бул жерде өлкөнүн ичинде өндүрүш мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгерде фермерчилик жандансын десеңиз, биз ошол азык-түлүктөргө импортуна тыюу салып туруп, бизге фермерлерге тапшырма беришибиз керек. Рахмат ага, кечиресиз. Рахмат, убактыбыз бүтүп калыптыр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде Ачык айкын программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биз кооптонууну жараткан азык-түлүк коопсуздугун талкууладык. Бизде конокто Айыл чарба министрлигинин азык-түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Данияр Жанузаков, ошондой эле фермер Манас Саматов, экономика жана финанс министрлигинин алдындагы монополияга каршы күрөшүү агенттигинин өкүлү Ынтымак Осмонов болду. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып бардым. Саламатта туруңуздар.